Бул бир эле жери, адам башка дагы толуп турабы ушул. Мына биз келип турган жер сарай, Сооронбайдыкы да. Сооронбай Жээнбековдуку. Өйдө жактагы да сарайы бар. Тузовка айыл өкмөтүнүнкү. Бул Лагминенко айыл өкмөтүндөгү сарайы. Анан биягы жери бар. Туугандар, мына ушул Туз айыл өкмөтү, ушул Сыката районунда жашаган айылдардачы 20 сотик ала албайт, 20 сотик ала албайт. А бул 20 гектардан мына ар бир жерден 20 гектар, 30 гектар ушинтип атып, 150 гектар жер алып атыптыр. Сооронбай илгери мага президент боло электе бир 47 бука кошту эле. Мына могу жолду караңыздар эми. Мына тоого кеткен жол. Бул жол Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган убагында салынганда кыянаттык менен салынган. Анткени бул жолдун чак кезинде айылдар жок. Бул только өзүнүн качарына апарып туруп салган да. Анда дагы бир 7000 доллар расход болдум эле мен. Анан кийин береби, ана береби десем президент болду бербейт. Сенин помощниктин мен айтып аттым, звонить этип, Эринс. Бир жыл мурун айттым элем Садыр Жапаровго, кат жазгам. Эгер Сооронбай Жээнбековдун күнөөсүн таап албасаңар, мен таап берем деп. Мына мен азыр изилдеп баштадым. Мына бир эле айылда Туз айыл өкмөтүндөгү эле болгон окуя. Амансыз угараман. Кечээ эле президент Садыр Жапаров BBC басылмасына маек берди. Анда өлкө башчысы журналисттин суроолоруна жооп берип жатып, Атамбаевдин тарапташтары мага доомат арткыдай, мен анын үйүн конфискация кылган жокмун. Атамбаевдин үйү Жээнбековдун малында, ал эми Бакиевдин үйү Атамбаев малында эле соттун чечими менен конфискация болгон деп билдирди. Жалпыбызга белгилүү болгондой, мурдагы президенттердин мүлктөрү алар кызматынан кеткенден кийин конфискация болгон. Бирок коомчулукта Жээнбековдун да мүлктөрү боюнча ар түрдүү айын кептер жүрүп келет. Маселен 2009 жылы Жээнбеков президент болуп турган убакта Facebook социалдык түйүнүндөгү беспредел баракчасына анын жерлери тууралуу видео жарыяланган. Бул видеонун автору ким экендиги белгисиз. Бирок коомчулукка түшүнүктүү болуш үчүн материалды толугу менен берүүнү туура көрдүк. Чүй облусуна караштуу Сыката районунда орун алган бул жер тилке Сооронбай Жээнбековго таандык. Жалпы аянты 17 гектарды түзөт. Декларациясында бул жерде көп жылдык мөмө бактар бар деп көрсөтүлгөн. Бирок мында президент асыл тукум жылкыларды кармайт. Ага ылайыктуу бардык инфраструктураны түзүп алган. Кашарга кетүүчү жолго президенттик шайлоодон кийин асфальт төшөтүп алган. Мал кармаган сарайларын кынаттап салдырып койгонун да көрүүгө болот. Ушул эле жер аянтында өзүнүн көлмөсү бар. Бул көлмөдө балык өстүрүп, ал эми жердин кичине бир бөлүгүндө анча-мунча мөмө жемиштер бар. Бул 17 гектарды элеген жеринен башка Жээнбековго дагы 7 жер тилкеси катталган. Алардын эң эле чоңу 40 гектар аянтты түзөт. Айыл чарба багытындагы дагы 3 участок. Биринчиси 21,5, экинчиси 18ден ашык, үчүнчүсү 6дан ашык гектар. Тапшырган декларацияда 1 гектардан ашкан 2 жери да айыл чарба багытында деп көрсөтүлгөн. Ошондо Сооронбай Жээнбековдун жерлеринин жалпы аянты 106 гектардан ашат. Бул жерлер албетте расмий түрдө 2015 жылкы декларацияда көрсөтүлгөндөр гана. Өзүңүздөр көргөндөй, бул видеодо Жээнбековдун жерлери тууралуу сөз болот. Биз айтылгандарды тактоо максатында аталган жерге бардык. Туугандар, мына бүгүн биз Чүй областынын Сыката районунун Туз айылындабыз. Мына көптөр айтат, Сооронбай Жээнбековдун эчтекеси жок. Сооронбай Жээнбеков пенсионер, эптеп жашап атат депчи. Бул Туз айыл өкмөтүндө эле мына 20 гектар жери бар. Дагы деле бер бош жери, бер качар, нар жагы алма багы, нар жагы дагы көлү бар. Бердеги эле 20 гектар, бул бир эле жердеги да. Мына эмне үчүн Сооронбай Жээнбековдун бир тараптуу мына карап атасыңар да. Сооронбай Жээнбековдун бул эле бир эле жери, бул Сыката районунда эле. А будан башка дагы 4-5 жери бар. Общий 150 гектар жери бар экен Чүй областында. Ошонун баарын азыр мына изилдеп атабыз. Мындай бир адилеттүү болуш керек да. Мыйзам иштесе баарыбызга иштеш керек. Атамбаев мына 2 гектар жерин өзүнүн айылына 2 гектар жерин үй салса, мына аны жанталашып, эртеден кечке чейин көрсөтүп, мына талашып тартышып мына алып атсыңар. Мына келгиле мына чогуу. Бунукун да алгыла. Мына Сооронбай Жээнбековдун бул кантип алган, канча налог төлөдү, эмне себептен алган, кандай алган деген мына бирөө териштириш керек да. Анан резиденцияда жатса бир, экс-президент алып алса, Ырымды алып алса, анан кийин аны аскерге дагы пенсия берип, анан дагы момунча жер, мына айыл өкмөттө 4 сотик жер ала албай атыптыр элдер.
А мен эмне себептен туз айылына келип атам? Анткени мен ушул Сыхат районунун күйөө боласың, мен постоянно ушул жерден өтөм. Просто баардыгын мына көрүп мына ичим атышат да. Мыйзам иштесе баарыбызга бирдей иштесин. Иштебесе анда мындай эле жашайлы анда. Сооронбай Жээнбеков эмне себептен мындай өзгөчө же эмне Сооронбай Жээнбековду Кудайдын кулагына түшүптүрбү? Бул бир эле жери, адан башка дагы толтура ушу 150 гектар жери бар деп атат мына ушул жердечи. Туугандар, мына ушул Туз айыл өкмөтү ушул Сыхат районунда жашаган айылдардачы 20 сотик ала албайт, 20 сотик ала албайт. А бул 20 гектардан мына ар бир жерден 20 гектар, 30 гектар ушинтип атып 150 гектар жер алып алыптыр. Келгиле ушунун баарын адилеттүү карайлы, териштирели, кандай алган, эмне кылып алган, мына ошонун баардыгын элге мына угузайлы, мына эл чечсин. Мыйзам иштесе баарыбызга иштесин. Мен Садыр Нуркожоевичка, Камчыбек Ташиевке кайрылат элем. Бул эмне ырымдалды деле ушу менен калып калабы? Мейли ырымдалсын, дагы 5 жыл ырымдалып жашасын. Бирок акыры бир күнү бунун баардыгы чыгат. Анан короче келгиле адилеттүү болгула. Атамбаевдин 2 гектар жерин алдыңарбы? Үй менен, өзүнүн айылында. Анда буйнукмунда алгыла. Анткени октябрь окуясы боюнча 1000ден ашык бала жаракат алды, 100дөн ашык бала инвалид болду. Октябрь окуясы боюнча мына иштимар күнөөсүн бар ушунда. Баары ушуну арестке койгула. Бул октябрь окуясы боюнча, Кой-Таш окуясы боюнча 2000 киши, 2000 бала жаракат алган. 2000 киши. Мына анда келгиле анда баардыгын чогуу чара кылып туруп, апарып Сооронбайды апарып туруп, Атамбайды жана отургузуп коелу, экөө отурсун ошол жерде чечишип алсын. Ушунда калыстык болот да. Мында болбойт да туугандар. Мына мына жолду караңыздар эми. Мына тоого кеткен жол. Бул жол Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган убагында салынганда кыянаттык менен салынган. Анткени бул жолдун чак кезинде айылдары жок. Бул толук өзүнүн качарына апарып туруп салган да. 2017 жыл президент болгондон кийин ушул жолду бар салынган да. Эмне үчүн ушундай жолду шаардын чекесинде конуштарга салынбайт? Конуштар бар, баткак болуп, жол тартыш болуп, же жол жок баарында болот. Жол ошондой эле мына районго же бир айылдын ичине салынбайт. Именно барып туруп качарына чейин салып алган. Эмне деген канча деген километр жол салынган, канча деген акча кеткен мына. Ушунун баарын изилдеп туруп кылса болот. Бунун баардыгы ушу кыянаттык менен Сооронбай Жээнбековдун убагында салынган. Президент убагында кыянаттык кылган. Ушунун баарын изилдеп, акыйкаттуу, адилеттүү тергелиш керек. Сооронбай Жээнбековдун бул кылмыштарынын бири эле мен 1 жыл мурун айттым элем Садыр Жапаровго кат жазгам. Эгер Сооронбай Жээнбековдун күнөөсүн таба албасаңар мен таап берем деп. Мына мен азыр изилдеп баштадым. Мына бир эле айылда Туз айыл өкмөтүндөгү эле болгон окуя. 20 гектар жер, качары, алмасы, көлү, жылкылардын баасы эми 15 миңден 100 миң долларга чейин жылкыларды кармайт. Ушул эми адилеттүүлүкпү? Ушул эми Сооронбай Жээнбеков кантип эл үчүн иштеген деп айта алабыз? Бул только өзү үчүн иштеген, өзүнүн үй бүлөсүн жана куда сөөгүн иштеген. Мына биз келип турган жер сарай Сооронбайдыкы да. Сооронбай Жээнбековдукы. Өйдө жактагы да сарайы бар. Тузовка айыл өкмөтүнүнкү. Бул Лагминенко айыл өкмөтүндөгү сарайы. Анан биягы жери бар. Бир 150-200 гектарга жакын жери бар. Мен билгени 150 гектарбы, 100 гектар бар да. Анан эми 3 жыл президент болуп ушунун баарын ээлеп алса, мен 60-тан аштым. Мен 1 гектар жерим жок азыр. Мен ФПС'нин жерин арендага алам. Анан эми Сооронбай илгери мага президент боло электе бир 47 бука кошту эле. Мен сарайыма жайыты жок болуп калганда өйдө жактагы сарай бар болчу. Анан ушу сенин жайытың бар экен, анан чогуу кайтаралы бир турган бололу деп. Ошондо 47 букасын кайтартып бердим эле, 1 ай, 1,5 айдан кийин алып кеткен. Анда акчасын төлөбөй кеткен. Анан эми ким билет эми баягы кичке баланын ким болору, ким билет дегендей президент болуп калды, анда да эчтеке деп үн чыккан жок. Анан шайлоо болду, президенттин Атамбаев президенттигин өткөрүп бергенде, закон мыйзам ченеминде. Анан Сооронбай президент болуп калды. Сооронбай президент болуп шайлоодо ошо Сыхат районунда мен ошо куратор болуп ошо Сооронбайга иштедик да биз. Анан анда дагы бир 7000 доллар расход болдум эле мен. Анан кийин береби, ана береби десем президент болду, бербейт. Эрнис деген помощнигине мен айтып аттым, звонить этип, Эрнис, шефиң айтып кой, мен бир 7000 доллар расход болдум эле, ошону берип койсун деп. Мына андан бери уже 6 жыл өтүп кетти мынакей. 5 жыл, 5,5 жыл өтүп кетти го, 5 жыл. Лагминенко айылы дейсизби? Лагминенко айыл өкмөтү бул. Айыл өкмөтү. Чоңдалы айылына карайт. Чоңдалы. Ушул жердеги жерлердин аянты канча гектар дейсиз жалпысынан? Оюн бийинде бир 100 гектардан ашык жер бар го дейм ушу. Мен билгени. Өйдө жагында бир 20-30. Кайсы жылдар алды эле? Ой эми президент болгондо алды эле муну. Президент болгондон кийинби? Президент болгондон кийин. Ошондо бул менчик катарыбы же үлүш жериби 49 жылга? Ой эми президент болгондон кийин үлүш жериби,
менчик жери урганы барбы? Мына алып ушу Сооронбайдын жери да азыр. Мына сарай Сооронбайдыкы, өйдө жактагы алма багы сарай Сооронбайдыкы. Өзбекстандан бу аяктан келип өзбектер иштейт ошол жакта. Мен билгени. Жөн эле келип мал болуп жөн эле кызмат кылган жок да бенде Сооронбай. Бенде рабочийлер иштебесе. Мал өзү эле келип калбайт. Аны багыш керек. Анын жеми бар, чөбү бар, богу бар дегендей. Анын баарын мээнет кылыш керек да. Мен ушул жакта 61 жылдан бери жашайм. Мен мисалы 1 гектар эмес 1 соток жерим жок бенде. Мисалы үлүш жер болсун, айдоо жер болсун, баягы иштете турганчы, ошол деле бир белгилүү бир чектер менен берилет да. Маселен айыл тургундарына Пропискасы барына. канча соттуктан берилет мисалы? Боямай кимге канча берилет экен билбейм. Илгери бир закон бар экен, положение. 84-жылы пропискадан чыгып кеткендерге бөлүнбөйт деп. Анан көрсө бөлүнөт экендир. Собсон бөлүнүп эле, жер алып эле, сарай алып эле. Чоң дал айылында башка тургундарга айдаганга, жер айдаганга үлүш жерлер жетиштүү элеби же? Жетиштүү эмес да, жетиштүү болбогон үчүн балдардын баары мына азыр майда бара кичке балдардын баары чоңойду да. Эми айылдын балдары азыр көбүнүн жери жок да. Көп балдардын жери жок азыр. Көп балдардын. Анан мынтип эле тияктан бияктан келе калып эле 100 гектар алып эле сарай алып эле. Эми андагы сарай алганга, ушундай жерди алганга акча керек да. Зарплата менен Сооронбай ветврач болобу же животновод болобу, ошонун акчаны табыш керек. Анан таап аласың да, жөн эле ала бересиң бе. Анан буга чейин да жолдон айтпадыңызбы, бул эле эмес, башка жактагы да жүздөгөн гектар жерлер бар деп. Каяктарда? Эми ал эми Туз айыл өкмөтүндө го дейм. Ал Туз айыл өкмөтүндө да бар деп, ошого жерин иштетип жүргөндө кишилер бар да. Мына бүгүнгө чейин иштетип жүрүшөт да. Сооронбайдын. Азыр бизге бир аз мурдараак ошол Чоң Далы айылында Сооронбай Жээнбековдун үйү тууралуу айтып беришкен эле. Биз ошол маалыматтын чын бышыгын тактоо максатында ошол айыл жайгашкан Лагиненко айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн имаратына келдик. Ошол расмий органдардан дагы расмий жообун билүүгө аракет кылып көрөлү. Айыл өкмөттөн тактап болду дейли. Экс-президент Сооронбай Шариповичтин жерлери бар турбайбы? Ошол канча гектар расмий органдардын оозунан тактап болду дейlik да. Ошол боюнча биз бир репортаж дайындап жүрдүк элек. Эми расмий органга тартылып сиздерде мынча гектар, мындай маалымат эле болду. Башка эчтесе кереги жок. Эме эле болуш керек. По-моему, өздөрүнүн далевой жерин сатып алгандары бар. 20 гектар бу, ушундай деп. Мындай эми далиликтерди биз билбейбиз да канча гектар сатып алган, так маалымат жок да. Так жок бе? Налог төлөгөндө? Калмыстабы? Эми налог боюнча го, налог. Бизге болгон налог төлөгөн боюнча билип берсин, тек налоговойдор бар инспекторлор бизде иштеген. Каласаңыз ошолор жиберип, ошолор билип берсин. Жок, ошол мисалы үчүн мынча гектар жерге салык төлөгөт деген сизге отчет берилеби дегеним да. Жок, ошол налоговый инспекторлор ошолорго келип төлөйт да. Анан эл өкмөтүнүн ар бирine келип, монча жерим бар, мен монча төлөйм деп айтты. Түшүнүктүү. Бул айтылгандар боюнча Сооронбай Жээнбековдун өзүнүн пикирин угуу үчүн байланыш ал деп тилекке каршы контакттарын таба албадык. Ал эми жакын саналаштары аркылуу байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок бул боюнча Жээнбековдун же анын жакындарынын пикирин угууга, коомчулукка жеткирүүгө биз дайым даярбыз. Бизге байланышуу анчалык деле кыйынчылык жаратпайт. Кандай гана маселе болбосун, коомчулукка жеткирем деген көйгөйүңүз же айтар сөзүңүз болсо, болгону бул экрандагы WhatsApp номерге билдирүү калтырсаңыз жетиштүү болот. Ал эми сиз биздин каналга катталганды унутпаңыз, бул видеону башкаларга бөлүшүңүз жана өзүңүздүн кандайдыр бир пикириңиз болсо комментарий калтырыңыз.